Алгач демилгеленип жаткан мыйзам долбоору тууралуу жалпы түшүнүк берели. Той аш өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык. Үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 200гө чейин, үйлөнүү тойлоруна 200дөн 300гө чейинки адам катышуусу керек. Үйлөнүү тойлорунда 3төн ашык эмес жеңил машина колдонулат. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз жана бодомал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Мыйзам долбоорунда бул талаптарды бузгандар жоопко тартылат. Ал эми кызмат адамы болсо иштен алынат деп жазылган. Мыйзамдын демилгечиси катары депутат Улукбек Ормонов көрсөтүлгөн. Документтин негиздемесинде ал ысырапкорчулукка каршы жана пандемияга байланыштуу экени жазылат. Бул жерде жеке жана юридикалык жактар мыйзамды сактабаса жоопко тартылат деп жазылып турат. Кеп айып бул жөнүндө болуп жатат. Мындан тышкары той аш өткөрүүдө тартипти чоңдор өздөрү бузат деген элдин сөзүнөн улам, алар үчүн да өзүнчө берене киргиздик. Анда мамлекеттик, жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдарын саясий атайын административдик кызмат адамдары жана алардын балдары бул мыйзамдын талаптарын бузса, кызматтан алынат. Бул демилгени биз ашыкча ысырапкорчулукту жоюу максатында иштеп чыктык. Той аштарга чектөө кирет дегенден бери социалдык тармак тынчыбай жатат. Түрдүү пикирлер жазылып, эки жаатка бөлүнгөндөрү да бар. Айрымдары туура деп кошколдоп колдосо, кээ бирөөлөрү терс көз карашта. Той өткөрөм деп куру намыска алдырып, карызга батып калгандар бар. Бирок бул чектөөлөрдөн деле жыйынтык жок дегендер кездешет. Анткени элибиздин каада салты каныбызга сиңип бүткөн деген жүйө менен негизделүүдө. Өзүнүн эле акыбалына ылайыкташып эле тойго дасторкон жасап, жакындарын чакырыш керек. Алар келип көрүндүк катары көрүндүгүн берип кетиш керек. Жогу көрүндүк бере албаганы же бере албаганы деле тойго келип батасын берип кетиш керек, мурдактай эле. А тойдун ээси өзүнүн эле акыбалына жараша чакырып койгула, эчтеке бербей эле койгула, рахмат, келип балама батырып берип кеткиле десе, бу жерде ортодо акча нерседен алым салынат дагы, адам келгенде эме чын жүрөгү менен жаштарга батасын берип кетет. Азыр болсо берген акчасын берип туруп анан ошол берген акчасын чалык жебей кетсе, ал нааразы болуп, сүйүлөнүп, ушак кылып кетип атпайбы? Бул ошол ашыкча нерселер. Бул тарбиядан келип чыкса эле чыгым азаят. Демилге жогорку кеңештин жалпы жыйынына кийинки жумада чыгарылары айтылып жатат. Ага чейин жөнөкөй жарандардын ою кандай экенин билип көрүүгө аракет жасадык. Микрофонубузду шаардыктарга суна анда. Бирок ал жанагындай ысырапчылыктан действительно ал туура. Ал келаткан туура. Андай кылып деле кереги жок көп ысырапчылыкта. Азыр мисалы үчүн Кыргызда баягы намыз үчүн аркы берки деле эме деп эртеңки күнүн ойлобой, кредитке ала коюп же карыз ала коюп мал союп атпайбы? Ал деле туура эмес көп. Ошону кыскартса болот, өргөндөргө эми айла чоктур сөзүң да, келген кишилерди сен ачка жактырып койбосуң да. Аларга да чай бериш керек. Алардан да ошондой болуп көнүп калган мисалы маркумдар. Негизи кыскартса болмок, бирок жамандыктар да болбойт да. Жамандыктар да кыргыздыкы салт да. Жамандыктарда союлуш керек да? Союлуш керек. Мындай той аштарда негизи кыскартса болот. Кишинин санын кыскартса болот да. Менин пикирим эмне, эл аны укпайт да. Эл эми ар ким шартына жараша кылса болот, бирок шартка жараша меселе намыс деп эле кылып атышпайбы. Бирок, конечно, кыскарткан жакшы эле. Мен мисалы үчүн за элем, бирок аны кылыш кыйын го. Туура эле. Менин пикирим. Эмне себептен туура деп ойлойсуң? Ал шариатта деле жокпу өлгөндө мал союу дегендер. Сону киргизсе туура эле болот деп ойлойм. Ысырапкорлор шайтан достор деп атпайбы? 28 февралда Кыргыз Республикасында үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун талкуулоо боюнча Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети парламенттик угуу өткөрөт. Жоодар Бузумов, Улук Айсбеков, Нур Ньюс, Бишкек.